Саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценат кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы. Кутман көрүңүз менен урматтуу радио каарман жана биздин Facebook'тагы баракчадагы түз эфирдин көрүүчүлөрү, сиздер баарын сүйлөшөбүз программасын тыңдап көрө баштадыңыз. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Өзүңүздөргө маалым, бул эфирде биз коомчулукка таанымал инсандар менен өзүнүн тармагында ийгилик жараткан адамдар менен маек жүргүзөбүз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу билим берүү боюнча бир агартуучу деп дагы тааныштырсам болот. Расмий кызматы Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шаматов агай. Кутман көрүңүз менен кош келиңиз. Чоң рахмат. Сиз маал менен келген сайын Кыргызстандагы күндөрүңүз кандай өткөндүгүн жана жемиштүү өткөндүгүн биз социалдык тармактагы баракчылардан гана байкап көз салып суктанып турабыз. Бул жолу Кыргызстанга келгениңиздеги алгачкы сезимдериңиз, алгачкы мындай ой толгоолоруңуз кандай болду? Чоң рахмат. Бул жолу декабрдын аягында келдим, декабрдын ортосунда. Балдарым менен кошо келинчегим мурдараак келген болчу, себеби апасы бир аз табайынып, анан биз артынан келдик, туугандарга жолугабыз деп аябай күтүү менен, өзүбүз менен сагынуу менен келдик. Албетте биринчи кезекте эле ушул айылга барып, туугандар менен учурашып, мындай сагынычты жаздык десек болот. Анан бара адаттагыдай эле кесиптештер менен, студенттер менен жолугуп, маек куруп, алардан бир нерсе үйрөнүп, ушул жемиштүү убакыт өткөзүүгө аракет кылдык. Ар келгениңиз сайын бир жаштар менен, окуучулар менен жолугуу адатыңыз бардай көрүнөт. Эми социалдык тармакта сиздин мындай досуңуз катары. Бул эмне үчүн муну адатка айландыргансыз? Муну менен эмнени көздөйсүз? Мен бул туура айтасыз, адат болуп калды десем болот. Өзү адам өзүнө мындай жүрөгү каалаган адамдар менен көбүрөөк жолуккусу келет экен. Өзүң убактыңды дагы текке кетирбестен, мындай өзүң кызыккан нерсе менен убакыт өткөзгүң келет экен да. Ал эми кесиптештер менен, өзгөчө окуу жайда окуган студенттер менен, анан мугалимдер менен жолукканым, балким темабыз бир болуп, сүйлөшө турган нерселерибиз бир, көйгөйлөрдү чогуу талкуулайбыз, ошо көйгөйлөрдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз. Анан жаштар менен жолукканым, балким алар менен дагы отуруп сүйлөшкөндө өзүмө дагы көп нерсени алам да. Азыркы биздин жаштар, алардын мындай ойлогон ойлору эмне, келечекке болгон максаттары эмне, ошолордон дагы көп нерсе окуп үйрөнөм, угуп үйрөнөм. Анан ошондой эле жолугуп атканда өзүмчө кээде жакшы бирөөнүн ийгилигин көрсөм, ушундай ырахат алам да. Демек, мен өзүмчө ошол эң мындай бактылуу мүнөттөрүмдүн ошо бирөөсү ошол деп айтам. Мындай чер жазып, бир өзүмө жаккан темада маек курсам, өзүмчө сүйүнүп калам. Сиз албетте дүйнө кезген, эл аралык деңгээлде иш алып барган адамсыз. Албетте Кыргызстанга келип эл аралаганда бардык эле көрүнүштөр сизди кубанта бербейт. Ойго салгандар болот, кайгыртканы болот, ата деп ичиңизден мындай жүрөгүңүз эзилген учурлар болот. Алар эмнелер? Эми албетте мындай баарын эле түшүнчүп, тигиндей болбой калыптыр, андай болбой калыптыр, эмне мындай кылып жасай албайбыз деп көйгөйдүн артынан түшсөк, көйгөйдүн артынан көйгөй чыга берип, адамдын өзү дагы, адамда пессимизм пайда болот да, келечекке болгон ишеним, үмүт азыраак болуп калышы мүмкүн. Албетте көйгөйлөр жок эмес. Аларды көргөндө албетте, мисалы үчүн мен келген учурда той артынан той болуп атат. Аны мен биринчи адам эмесмин, аны айтып өткөн. Албетте ушунчалык мээнет менен тыйын топтойбуз дагы, анан кийин аны сапырып туруп эле тойлорго, той артынан болуп туруп адамдар баардыгы мындай мал мүлкүбүздү ошо той жакка көп иштетип койгон жагыбыз бар. Бирок ошонун дагы мен сүйүнгөнүм, кээ бирки биздин азаматтар юбилей тойлордун башка түрлөрүн ойлонуп өткөзүп атышат. Мисалы үчүн каражат азыраак кете турган, элге пайдалуу боло турган бир конференция уюштуруп, юбилей жакында эле Оразалы агайыбыз эме кылды. Юбилейин жанагы ресторанда, чоң ресторанда адамдарга ушунча жылкы союп, баардыгын чакырып, тон кийгизмей эмес, жаңы түрүндө, жанагы конференция түрүндө өткөзүп, элге пайдалуу болсун деди. Ошолорду көрүп кайрадан сүйүнөм. Демек, бизде мындай көйгөйлөр дагы бар, бирок элдеги болуп аткан жакшылыктарын көрүп туруп, кайрадан менде үмүт жаралат десем да болот. Эми сиздин тармагыңызга келсек,
билим берүү боюнча өзүңүздүн бир адис катары пикириңизди айтып деп келесиз. Биздеги билим берүүдө көп мындай талкуу жүргөндө мектеп жетишпейт, бала бакча жетишпейт же капиталдык ремонтко муктаж деп көбүнчө материалдык багыты менен баа берген учурубуз көбүрөөк да. Өкмөттүк деңгээлде ушул сөз болот. Азыр маанилүүсү эмне? Биздин ушул Союздан бери эч өзгөрүүсүз келаткан системабызбы же мектебибиздин ремонтунун начардыгыбы? Дүйнө каяка баратат? Албетте, менимче бардыгы туура эле. Ошол эле мектеп мыкты имарат болсо, мектепте спорт зал жакшы болсо, китепканалары заманбап болсо, анан мектепте отурган окуучуларга дагы жылуулук болсо, баягы тончону отурбастан ак көйнөкчөнү балдар отуруп сабакты ушундай жакшы өтсө, ал жакшы. Заманбап мектепте, жаркыраган мектепте билим алса балдарга кандай жакшы. Бирок ошол эле учурда заңгыраган мектеп өзү билимди бере албайт да. Кээде унутуп койгонубуз, кээде ошол мектептин ичиндеги нерсе, мектептин ичиндеги адам, мугалимдин сапаты негизги болуш керек да. Мугалим күчтүү болсо, ошол мектептеги билимди бере алат. Анан эң көңүлдүн чордонунда окуучу болуш керек да. Кээде биз окуучуну биринчи кезекке койбой эле, ошол мектептин баардык эмеси болсо, имараты болсо, дубалы болсо дейбиз дагы, компьютер болсо дейбиз дагы, ошол компьютерлер болгон компьютерлер ошо балага иштеп атабы, бала колдонуп атабы, ошол же болбосо жөн эле эмерек болуп турабы, аны дагы мынтип кылдаттык менен изилдеш керек. Себеби кээде донорлор бар да, эл аралык донорлор. Алар долбоору аяктап атканда мектепке жөн гана компьютерлерди жылы аяктап атат. Биздин каражаты ушунча калды, сиздерге компьютер белек беребиз дейт да. Ошону ойлонуш керек да. Ошол мектепке берилген компьютер жөн эле турабы, чаң басып, же болбосо балага пайдасы тийип атабы. Ушул жагынан мен айтып өтөт элем, дүйнөдө кайсы мамлекет болсо дагы негизги багыт ошол болуш керек. Бул баланын билим алуусуна эмне бөгөт болуп атат, эмне жардам берип атат. Ошону анализ кылып туруп, эгер мугалимдин билими жетишпей аткан болсо, мугалим билимин өркүндөтүшүбүз керек. Же болбосо азыркы заманбап учурда дагы илгеркидей бар эле да, илгери министрликтен мына лицензия, окуу жайга лицензия бериш үчүн эскирген лицензиянын немелери бар да, калыптанып калган. Жанагы бир окуу жайдын ар бир окуучуга, ар бир студентке 9 квадрат метр болсо, ошол окуу жайга лицензия беребиз деген бир жобосу бар да. Бирок ал эскирип калды десем болот. Себеби азыр бала ошол 9 квадрат метр эмес, студентке эмне керек? Студентке эң мыкты заманбап бул база данных, ар кандай китепканаларга, электрондук ресурстарга, Wi-Fi'га бала жетише алабы, жетише албайбы? Эгер ошол Wi-Fi жок болсо окуу жайда, демек бул көбүрөөк олуттуу жанагы 9 квадрат метрден. Ушуга окшогон эмелерди бир аз кайрадан карап чыгышыбыз керек да. Азыркы күндө бир мектепте 40тан, бир класста 40тан 50ден окуган балдар бар. Эми ал мугалим деле же ал мектептин директору деле бул кылганына куштар эмес. Бул аргасыздыктын иши болуп атат. Дегим келгени, азыркы системабызды биз дүйнөлүк деңгээл менен караганда кантип баалоого болот? Макул, материалдык жагыбыз түшүнүктүү. Азыркы биздин ошол эле турган стандарттык сабагыбыздан 5 алган балдар дүйнөлүк рынокто кандай бааланат? Мисалы, биз азыркы жаштарыбызды кандай кылып даярдашыбыз керек? Кандай критерийлерге жооп бериш керек азыркы муун? Эң мыкты суроо. Бул жагынан Кыргызстан 2 жолу эл аралык сынакка катышып көргөнбүз. 2006-2009 жылдары PISA деген сынак бар. Бул эл аралык окуучулардын билимин баалоочу сынак. Анда тилекке каршы биздин окуучулар жакшы жетишкендиктерди жакшы жыйынтык көргөзгөн жок. Эми кайрадан 2024 менимче кайрадан да катышабыз деп атабыз. Кыргызстандын окуучулары катышат. 15 жашар окуучулар, дүйнөнүн окуучулары катышат да. Ошондо бул эмне үчүн ушул сынакты баардыгы мындай тутуп ушуну сынак жөнүндө айтышат, PISA жөнүндө? Себеби дүйнөдөгү эң абройлуу мындай жарыштардын бирөөсү да. Себеби бунун эмеси негизги лозунгу деп койсок болот, ал функционалдык сабаттуулук деп эсептелет. Демек, алган билимди жөн эле жанагы билимди албастан, алган билимди окуучу кантип турмушта колдоно алат деген принциптин негизинде болуп атат да. Жөн эле билимди топтой бербестен. Демек, ошону бул сынакты батыштын өнүккөн өлкөлөрү өтө олуттуу карайт буга. Эмне үчүн дегенде, 15 жашар окуучулар келечекте мындай эмгек рыногуна чыкканда атаандашуулук пайда болуш керек экен да. Бул сынактын негизинен биз Кыргызстандын окуучулары Корея болобу, Япония болобу, Франция болобу, башка дүйнөнүн жаштары менен кандай атаандаша алат, ушуну салыштырып атабыз да.
сиз айткандай жанагы олимпиада эме мектептен 5 алып же болбосо 6 медаль алган ал башка. Кээде окуучулар жаттап деле медаль ала берет кээ бир райондук мектептерде. Бирок ошол эле деңгээлде анын алган билими дүйнөлүк деңгээлде атаандашууга жардам береби, бере албайбы? Тилекке каршы биздин ички экзамендер ага жооп бербей калат дагы. Ушул сырткы эл аралык экзамендердин пайдасы көбүрөөк болуп атат. Биз өзүбүздүн кыргызстандык балдарды ошол дүйнөлүк стандартка жараша ошол эле эмгек рыногунда биздин компьютер сабаттуулук боюнча биздин жаштар ошо түштүк Кореянын окуучулары менен атаандаша алабы? Эгер атаандаша албаса, эмнеден кемчилик болуп атат? Эмнени үйрөтүшүбүз керек? Аны үчүн окуу программабызды кантип өзгөртүшүбүз керек? Ушул жөнүндө мындай багыттуу иш алып барыш керек да. Мен эми албетте өкмөт, андан сырткары биздин коомдогу калыптанып калган түшүнүктөрдөн улам окуучуларды эле айыптагандан алыспын. Коом дегеним сиз айткандай тояш жана аябай саясатташкан коом сизди мындай канчалык тынчсыздандырат? Биз эртеңки муунга баары бир жашоо калыпты ошол коом үйрөтүп атат да. Туура, бирок экинчи жагынан ошол эле өчүрөтөмүн ба. Сиздерге окшогон бизде мындай жаштар дагы бар да, билимдүү жаштар, билимге умтулган жаштар бар. Мынау 90-жылдары мисалы үчүн ошол союз таркаган жылдары өтө оор билимдүү адамдын эң аброю төмөнгө түшкөн заман болгон. Бара баары бир билимдүүлүктү баалай баштадык, акырын болсо дагы. Ал жылдары мугалимдердин эң аброю төмөн болуп туруп, айылда мугалимдерди эч ким тоготпочу. Азыр эми билимдүү, чыныгы адистеги адамдарды акырын баалай баштадык. Мисалы үчүн, менин ушу мыкты досторум бар. Аларчы ошол союз таркаганда алар Казакстанга, Россияга барып туруп, жана коммерсант болуп, өздөрүнчө бутка тура баштады да. Мыкты үйлөргө, мыкты машиналарды алышты. Бирок ошол балдар кийинчерээк бутка турганда мен окуй албай калдым. Эми мен балдарымды окутам деп туруп, өз балдарына мыкты компьютер алып беришти. Сонун англисче мектептерге берип атышат. Демек бизде баары бир ушу билимдүүнүн заманы келиш керек да. Азыр эми биздеги популист болгон, жанагы спортсмендер аябай баалайбыз. Спортсмендер биздин Кыргызстандын желегин туу көтөрүп атат. Бирок менин үмүтүм келечекте ушул биздеги эң сонун дүйнөлүк олимпиада, жанагы сабак боюнча олимпиаданы жеңгендерди дагы ушундай даңазаласак, билимди даңазаласак, керек болсо ушул билим боюнча бир жарышты жеңип келгендерди аэропорттон тосуп алып баарыбыз жанагы олимпиада Айсулуу Тыныбекова кызыбызды утурлап чыккандай билимди дагы даңазалап ушундай чыксак келечекте менимче ошондо да жакшы болобу дейм да. Албетте Айсулуу жана Шевченко, Акжол жана башкалар биздин сыймыгыбыз. Бирок келечекте билим жагынан да көптөгөн адамдарды биз мындай тутсак деген менин үмүтүм бар да. Эми билимди колдош үчүн дагы албетте коомдун түшүнүгүндө айрым стереотиптер дагы жоюлуш керекпи деп ойлогонум да. Анан сиз айткандай дайым шайлоодо болсун, башкада болсун билимге, тажрыйбага артыкчылык берилип турса гана бул үчүн биз эми билим кантип бааланат? Ал үчүн эми коомдун түшүнүгү эмнеден өзгөрүш керек? Ылдыйдан төмөн жогору карайбы, же жогорудон ылдый карайбы? Бул кызык суроо экен. Менимче эки тараптан деле го. Эки тараптан мисалы үчүн жогору жактан дагы чыныгы адистерди баалап, мисалы үчүн биздин балдар жакшы окуу жайды бүтүп келген болсо, ошолорду баалап, жана англис тилинде meritocracy деген сөз бар. Мындай тааныштарын, туугандарын эмес, чыныгы адисти мындай ал кай тараптан болот, кайсыл уруудан болот, кайсыл региондон болот, баары бир ошол адамды ушул адис экен деп туруп, ошону анан кийин биз эме кылсак, ушундай адамдарды баалап, ошолорго ишенич көргөзсөк бара. Анан дагы бул төмөн жактан дегенде дагы биз дайым эле эме кылбастан, мисалы үчүн кээде мындай пендечилик болот да, кээде жанагы шайлоо учурунда, башка учурунда баары бир билимдүү болсо дагы кээде тыйыны бардым деп шайлап койгон учурлар ал жок эмес, ал бар болуп атат. Бирок бара баары бир өзгөрүш керек, себеби биздин Кыргызстандын өзүнүн турмушун оңдош үчүн менимче мындай илимге, билимге басым жасабасак болбойт, себеби ошол эле азыркы учурдагы мындай пандемияда ковидке каршы вакциналарды ойлоп табууда эмне үчүн кыргыздын илимпоздору да салым кошпойт? Өзүбүздү мындай бир аз намыстансак да, эмне үчүн биз кыргыздар ар тараптан илимге салым кошуп, жаңы нерселерди өзүбүз чыгарбайбыз, башка бирөөлөрдөн эле алабыз деп туруп. Эмне үчүн ошол эле, мисалы үчүн одоно түрдө айтканда, немистин машинасын минебиз, япондун машинасын минебиз, өзүбүз качан чыгарабыз? Ошогон нерселерди ойлонсок дейм да.
Сиз иштеген өлкөдө Болашак программасы активдүү иштейт. Ал өзүнүн татыктуу жаштарын сыртка жөнөтүп, кайрадан азыр үзүрүн активдүү түрдө көрүп баштаган учуру. Бул боюнча эмне айта аласыз? Казакстан бул мындай айтканда программасы өлкө үчүн канчалык пайдалуу болду? Болашак программасын мен өзүм мындай Илимпоз катары изилдедим. 2018 жылы биз 10 адамдан турган команда менен изилдедик. Мен ошо команданын жетекчиси болдум. Биз Назарбаев университетинин профессорлору атайын комплекстүү түрдө изилдедик. Акыркы 25 жылдан бери ушул программанын пайдасы эмне болду, эффектүүлүгү эмне болду деп туруп, биз аябай кылдаттык менен иштелген методологияны колдонуп туруп, бул аралаш изилдөө методу деп коет. Сандык, сапаттык, ошо база данных менен да иштедик дагы. Биз талдадык. Ушул чоң программанын пайдасы кандай экен? Акыркы 25 жылдан бери 20 канча болуп калды? 8 жыл болду окшойт, азыр эми 29 жыл. Ошол Казакстан бул программаны жанагы өздөрү мунай зат менен өнүгүп жатканда эмес, кризис болуп турган учурда баштаган экен. Дүйнөлүк банктан карыз алып. Эмнеге дегенде Ли Куан Ю кеңеш берген экен да, Сингапурдун жетекчиси. Эмне кантип ушул өлкөнү өнүктүрөм десе, силер ушул адамдык ресурсту өнүктүрүү менен өлкөнүн өнүгүүнүнө салым кошосуңар деген экен да. Ошондо Дүйнөлүк банктан карыз алып, Казактын мыкты балдарын, кыздарын чет өлкөгө мыкты эң сонун университеттерге окуткан экен да. Анан акыркы ошол жылдан бери менимче 15 миңден ашык казакстандык барып окуп келишти дүйнөнүн эң сонун университеттеринде. Аларды окуп келгенден кийин башында албетте көйгөйлөр болгон, маселелер болгон, кээ бирлери келбей койгон, ошол жакта кала берген. Анан мындай кайтарымдуулугу азыраак болуп калганда, мындай чугумдуулугу, ошол эффектүүлүгү пайдалуу. Кийинчерээк анан методологиясын өзгөртүп, бара жанагы эмелерин киргизип, ар кандай эгер ошо программа өткөндөн келбей койсо, кандай шарттары болот, кандай жазасы болушу мүмкүн. Бара программаны кыйла өнүктүрүштү. Албетте көйгөйлөрү бар, бирок коомго, экономикага абдан көп пайдасы бар экен да, ар тармакта. Экономика тармагында, медицина тармагында биз анализ кылган боюнча ар тармакта, кээ бир тармакта пайдасы азыраак экен, бирок ошол казакстандык жаштарда албетте кээде Гарвардты бүткөн казакстандык, мен Гарвардты бүттүм, барганымда эле баары мени кучак жайып тосуп алат деген үмүт пайда болот экен. Кээде андай болбой калат экен. Бирок бир пайдалуу жагы, Казакстанда эмне болсо дагы баягы өздөрү атайын чет өлкөгө окууга жөнөткөндөрдү келгенде ошолорго шанс берип, мүмкүнчүлүк берип, аларга жумуш берүүгө да аракеттер бар да. Ошон үчүн мисалы үчүн мыкты Алматыдагы университеттерге, башка университеттерге чет өлкөнүн эң алдыңкы окуу жайын бүткөн PhD докторанттарга ректор кылып дайындап, алар реформалар жүргүзүп атат да. Демек Казакстанда эмне болсо дагы чет өлкөгө жөнөткөндө кайра келгенде ушул биз атайын тыйын жөнөтүп анан окутуп атабыз. Демек булар кайрадан бизге жардам бериш керек деп туруп аракеттер бар да. Мындай программа Кыргызстанда да болгон убагында башталган. Болгон дебейин. 21-кылымдын кадрлары. Эгер биз муну улантып кетсек, кандай болот эле? Сиз кандай мында Кыргызстандагы абалды бул долбоор менен кантип байланыштырып калыштырып айта аласыз? Бул өтө керектүү долбоор. Мен дайыма айтып келем, керектүү. Бирок аны мындай өтө кылдаттык менен иштеп чыгыш керек да. Биздеги эмеси, биздеги долбоордун биринчиден кыска мөөнөттө гана иштеди. Экинчиден транспаренттүүлүк азыраак болуп калган. Үчүнчүдөн кайтарым азыраак болуп туруп, баягы ал жакта кеткендердин кээ бирлери кайта келген дагы эмес. Анан дагы бир нерсеси, биздеги мындай саналуу гана адамдар барган да. Ошондуктан мындай эмесин биринчиден менимче бир ишеним болуш керек да. Биздин мыкты окуган балдарыбызды сыртка жөнөтсөк, демек ал жактан жакшы билим алат дагы, Кыргызстанга дагы пайдасы тиет деген ишеним болуш керек. Коомчулукта, ошондой эле мындай башкарууда иштегендерде. Экинчиден, бул тандоо процессин дагы өтө сонун кылып өйүштүрүш керек. Жанагы эч кандай непотизм, тааныш-панышты кылбастан чыныгы күчтүү барып туруп мен билим алып, кайрадан Кыргызстанга пайда алып келем деген биздин улан кыздарды тандап туруп жөнөтүшүбүз керек. Анан келгенде дагы макул силер билим алдыңар, эми билимиңерди кантип күчтүү колдоносуңар деп туруп келгенде дагы аларга дайым эле бут тосуп, сени мен жөнөткөн жокмун дебестен, алар менен чогуу иштеше турган мындай келечекте ушу долбоор кылсак, менимче Кыргызстанга да пайдасы көп дейиш керек. Ал үчүн ошол биздеги жанагы эмелерди мурда биз космоско биринчи учканбыз,
башкалар бизден үйрөнүш керек дебестен заман өзгөрүп атат. Ошого жараша дүйнөнүн кайсы жеринде мыкты билим болсо, илим болсо, алар менен кызматташыбыз керек да биз. Кыргызстанда илимдер академиясы бар. Бирок бир талаш маселе чыкканда бир мындай интеллигенция өкүлүн таппай кыйналабыз. Жөнөкөй эле мен интервью алганга кыйналам, балким башка бирөө чечим алганга кыйналат. Мындай биздин өлкөдө эмне үчүн интеллигенция өкүлдөрү көчөк артында же коом артында кала берет? Негизинен интеллигенция кээде биз мен ойлойм биз мындай ошо өтө эле көп окугандыктанбы, балким өзүнчө мындай терең ойлонгондуктанбы, кээ бирки олуттуу жерде биздин үнүбүз чыкпай калат да. Буга өзүбүз да күнөөлүүбүз. Анан жанагы соц тармакта кимдин үнү чыгат? Катуураак кыйкыргандын, катуураак бакыргандын үнү чыгат дагы. Анан башка коомдун мүчөлөрү ушуну айтканы туура деп туруп, кээде мындай тилекке каршы ошондой катуу кыйкыргандын артынан жетеленгендер да болуп калат да. Менимче ушул биз мындай мен өзүмдү ошо интеллигенция деп эме кылбайм, бирок кичине болсо дагы мындай билим берүү тармагына аралашкан адам катары кээде биз мындай өзүбүздүн оюбузду ачык айткандан тартынбасак, өзүбүздүн келечекте мындай Кыргызстан кайсы багытта өнүгөт, ушуга мындай мисалы үчүн этият болуп, ансем бул катмарга жакпай калат, мынсем муну айтсам бул катмарга жакпай калат дебестен өзүбүздүн мындай пикирибизди ачык айтып, демек коомдун өнүгүшүнө да салым кошпосок, анда ошол эмени боштукту ар кандай башка деструктивдүү элементтер да ээлеп коет экен да. Ошого мындай бүдөмүк жолдор пайда болуп, жанагы тупикке алып барып атканда ушундан деп ойлойм мен. Чынына келгенде адам катары мен сиздин сыртта эмгектенип эл аралык ушул иш чараларда сиздин атыңыздын аталып атканына мындай сиздин мекендешиңиз катары кубанам, бирок бир жагынан ызаланткан нерсе ал сиздей адамды балким коом, балким мамлекет барктай албай, ошол сиздин ресурсуңуз сыртта башка жакта колдонуп аткандыгы ызаландырбай койбойт. Сиз бул боюнча кандай ойлойсуз? Мисалы, чыгандары бар, бирок аны барктабаган өлкө бул боюнча ойлонуп көрүш керекпи? Бул жөнүндө бир ганалык илимпоздун айтканы мага аябай жагат. Антони Апия деген. Ал айткан англисчеси rooted cosmopolitanism деген. Ал деген баарыбыз космополит болуп, эми космополит деген ким ал? Ал мындай дүйнөнүн атуулу. Кайсы жерде болсо дагы ийгиликтүү иштеп кете берет космополит. Бирок Апия айтат, rooted дегени бул мындай бир жерге тамырлашкан дейт да. Тамырлашкан дегенде демек азыркы заманда өзүңдүн тамырыңды унутпа. Кайда барсаң дагы өзүңдүн ким экениңди унутпа. Ошол эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындай ким экениңди унутпа деген жери бар да. Балким мен ошо чет өлкөдө мурда Канадада жүрдүм, андан мурда Йемен, Пакистанда жүрдүм, Тажикстанда жүрдүм. Бирок ошол эле учурда менин туугандарым, бир туугандарым баары Кыргызстанда да. Алардын балдары өсүп атат, алардын билими кандай болот. Эч качан биз чет өлкөдө жүрсөк эле унутуп койбойбуз да. Биздин дайыма оюбузда, жүрөгүбүздө ушу Кыргызстан. Ошол эле учурда мисалы үчүн жана башында да аябай жакшы айтып өттүңүз. Казакстанда жүрүп, анан 2 жолу жылына келем, жайындасы 1 жолу, анан кышындасы 1 жолу. Келген сайын адистер менен жолугуп, пикиримди бөлүшүп, бирөөлөргө мындай колдон келсе кеңешимди айтканым, балким ушул кандай болсо дагы мындай билим берүүгө, илимге болгон салымым деп ойлойм да. Албетте, ал жактан келгенде же болбосо башка жакка, башка мамлекетке барып эс алып, Кыргызстанга келсем дагы кыска убакытка келип, анан эч эле эс алып тоого чыгып лыжа тебили кетип калсам болмок. Бирок ошентсем дагы, мисалы үчүн онлайн жанагы пандемия учурунда дагы менин кесиптештерим Асылбек Жодонбеков, Кеңеш Сайназаров болуп, менимче күн алыс чыгып аттык, жанагы биздин билгенибиз башка кесиптештерге жардам берсин деп туруп. Албетте, бизде мындай түшүнүк дагы бар да, кээде мындай Кыргызстандын кээ бир жерлерине чакырып алышат да. Семинар өтүп бер деп туруп, семинарды өтүп, аябай баары жыргап, аябай жакшы болду агай деп туруп, анан акырында суроо барбы десең, мындай суроолорду беришет, анан арасында бирөөсү суроо берет да, агай сиз ушундай кыйын экенсиз, эмне үчүн сиз патриот эмессиз, эмне үчүн башка мамлекетте иштеп жүрөсүз дейт. Анан мен айтам, демек бул патриот деген албетте эле ушул жерде жашап, анан кыйналып, анан эптеп жашап, анан колуңан эч нерсе келбей эле жүрсөң, анан патриот болосуңбу? Же болбосо кайсы жерде жашасаң дагы өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон патриот болобу? Сыртта жүрсөң дагы балким кээде көбүрөөк салым кошот турсуң, ушундай патриоттук
сезимди башкача карап көрбөйлүбү деп туруп мен да сунуш кылам, талкуулап. Албетте бул жөнүндө айта берсек көп, сөз көп. Эртеби кечпи балким айтып өтөйүн, Түмөнбай. Тажрыйба топтоп, Кыргызстанга кайра келип, ошол эле мындай чогуу иштейбиз деген замандаштар менен чогуу иштесек, келечекте менин да пландарым бар. Мектеп жөнүндө, бала бакча жөнүндө билген билимимди ишке ашыруу боюнча, бирок алдыдагы да пландарым бар, сөзсүз чогуу иштешебиз деген. Албетте эми азыркы шартта сиз келсеңиз, балким Дүйшөн Шаматов деген брендке көлөкө түшүп калышы мүмкүн да. Себеби азыр менин эми айткым келген нерсе, бул жактагы шарттын же ушул өзүнөн чыккан адамдарга болгон көз салып, аны кадырлап, балким анын тажрыйбасын колдонууга мамлекеттик деңгээлде бир демилгенин жоктугу тууралуу сөз кылганым да. Анан биз эми илимге, албетте мындай билимдүүлөрдүн пикирине, алардын көз карашына канчалык маани берип турушубуз керек? Себеби мына чечимдер туура мамлекеттик деңгээлде чечүүчү адамдар бар, бирок мурда деле эми вазирлер болгон да. Алар баарын да айтканда акылмандык кылып турган. Азыр ушул боштук байкалып тургандай да. Туура. Бул өтө олуттуу маселе. Кайсы мамлекет болсо дагы олуттуу чечимдер изилдөөнүн негизинде болуш керек. Буну англисинде evidence based decision making дейт да. Тилекке каршы кээде мындай аналитика изилдөө жок болгондуктан бир кимдин популярдуу ою болсо же башка мамлекеттер эмне кылып аткан болсо, биз дагы ошондой кылалы деп көчүрмө болуп калат да. Андай кылбастан Кыргызстандын жагдайына эң мыкты модель болобу, идея болобу, Кыргызстандын жагдайында иштеп кетеби? Ошол эле жан башына каржылоо дейбиз. Башка толгон токой ойлор бар да, пикирлер, модельдер бар. Ошолор иштейби? Ошондо биз адистин пикирине муктажбыз да. Адистер айтса ошону. Бул болот экен, бул болбойт экен деп адистер айтса, анан ушу баягы чечим чыгаруучулар ошо адистердин берген маалыматына жараша, алардын аналитикасына жараша анан чечим чыгарса да, менимче ушу Кыргызстанда өнүктүрө турган нерсе билим берүү тармагындагы, башка тармактагы ушундай эмени күчөтсөк. Атайын баягы think tank деп коебузбу, think tank. Же болбосо аналитика кылуучу адистерди эме кылсак, көбүрөөк күчөтсөк дагы, ошол аналитиктер анан бизге мындай мыкты альтернативаны берсе, анан альтернативанын негизинде бир талаш тартыш жүргүзүп чечип алсак да, билимдүүлөр, илимдүүлөр баары бир бизде бааланыш керек, эртеби кечпи. Себеби Кыргызстанда андан башка жолубуз жок. Себеби азыр көрүп атабыз, биздин өнүгүшүбүз үчүн дагы биз мындай күчтөнүшүбүз үчүн баары бир илимге таянышыбыз керек, билимге таянышыбыз керек. Кыргызстандан билим алам деп келген пакистандыктар болду, индустар болду. Албетте эми бул жаңылыкты укканда кубангандар дагы болбой койгон жок. Биз эми мындай башкаларга талап болгон өлкөгө айланып бараттырбыз. Бирок алардын келиши менен коомдун активдүү бөлүгү терс кабыл алды. Аларды бир мындай феодалдык доордогу бир кулдун ордуна койгондор дагы болбой койгон жок. Бул коом катары бул бизге кандай коңгуроо? Олуттуу суроо. Биринчиден мен ошол чет өлкөдөн келген студенттерге кубанам. Эми албетте бул ар кандай башка себептер да бар. Башка мамлекеттерге, мисалы үчүн ошол эле Пакистан менен Индияга келген атуулар балким салыштырмалуу түрдө Кыргызстанда билим алуу ошол эле Улуу Британияга караганда, Америка Кошмо Штаттарына караганда кыйла арзан да. Ошон үчүн балким Индиянын эң байлары алыскы чет өлкөгө кетет. Анан ортодон төмөнүрөөктөрү балким ушул жака келип билим алып аткандыр. Бирок алар деле Индияда калбастан, Пакистанда калбастан ушул жерде билим алат деген да. Анан Кыргызстанда жакшы жагы Советтер Союзунда жанагы медицина тармагында, башка тармакта, техника тармагында билим жакшы, илим жакшы деңгээлге өнүккөн үчүн алар келип бир нерсе үйрөнөйүн деп атат да. Бирок ошону ушул чет өлкөдөн келген ар бир жаран, ал турист болобу, студент болобу, аны биз мындай эме катары көрсөк да, биздин коомго пайда алып келүүчү адамдар ар тараптан. Биринчиден алар билим алып ушул жерден кеткенден кийин биздин кандайдыр бир даражада биздин элчибиз болуп калып атат. Кыргызстан жөнүндө жакшы пикир жаратуучулар болуп атат. Кыргызстан менен ошол өзүнүн мамлекетинин ортосундагы мамиленин жакшырышына дагы салым кошуп атат. Аны эстен чыгарбасак. Ошон үчүн алар бул жерде жүргөндө аларды ошол чет өлкөлүк студенттерди ар кандай ат менен аларды атап, аларды мазактабастан, же төпөштөбөстөн ошол адамдар ушул жерде жүрсө, мен үчүн гана эмес,
Кыргызстандагы эч болбосо 10 адамга пайдасы тийип атат. Айдоочуга такси айдаган айдоочуга пайдасы тийип атат. Пирожки саткан адамга пайдасы тийип атат. Же болбосо китебин сатып алган мугалимге пайдасы тийип атат. Ушулар баары канча адамга пайдасы тийип атат? Алардын жашаганы 1,5 үйүн ижарага берип атат. Ушуну биз эме катары көрсөк, мамлекетке кирген салым катары. Алардын саны көбөйсө, бизге зыян эмес, кайрадан атаандашуулук пайда болот, атаандашуу. Демек, бул балдарды окутуш үчүн мен окуу жайда иштеген болсом, демек биздин базабызды оңдотушубуз керек экен. Аларды окутуш үчүн англис тилинде сабак беришибиз керек экен, сапатты жакшыртышыбыз керек экен. Себеби алар келесо эмес да. 1-2 жылдан кийин эгер сапаттуу билим бербесек, бири-бирине айтат: "Ой, кой, бул жакта жаман экен. Башка жака кеттик" деп кетип калса, анда бизге зыян болот. Ошондуктан ар бир жанагы көлдөгү жанагы туристтер келгендей эле, ошол турист же болбосо чет өлкөгө келген студент биздин экономикабызга тыйын алып келүүчү адам катары көрсөк, ошондо аларга болгон көз караш дагы башка болот. Эч болбосо жанагыларга hello деп туруп салам айтып коюп, жылуу сөзүбүздү айтып койсок, Кыргызстан ушундай керемет мамлекет экен, мен досторумду да чакырам, керек болсо ата энеми бир көрүп кет деп чакырам дейт дагы, ал дагы бизге тыйын алып келет да. Пайдасы өтө көп. Өнүгүү үчүн орто катмарды көбөйтөбүз деп бийлик дагы сөз жүзүндө айтып келет. Негизи мындай илимде дагы орто катмардын көбөйүшү бул экономикалык жактан, ошол түшүнүк жагынан дагы, менталитет жагынан дагы өнүгүүнүн бир тепкичи катары бааланып жүрөт. Бизде бул катмарды кантип көбөйтөбүз? Эмне кылыш керек? Коом өзүнүн үстүнө кантип иштеш керек? Макул, эми мамлекеттик деңгээлде акыбалыбыз белгилүү азырынча. Менин пикиримде, балким мен айтканым кээ бир угармандарга абдан популярдуу болбошу мүмкүн, бирок айтып кое берейин. Мен Канадада жашап келдим да. Канадада жашап ошол жерде менимче, эгер Кыргызстандан башка мамлекет, кайсы мамлекетте келечекте мынтип балдарыңды өстүрүп жашашың мүмкүн дегенде, мен Канаданы тандашым мүмкүн эле да. Себеби Канаданын ушундай мамлекет экенин көрдүм. Ал жерде плюрализм бар. Адамды адам катары баалашат. Жанагы закон, мыйзам чынында иштейт да. Жакшы жазылган мыйзам, жөн эле жазылган мыйзам эмес, чынында иштейт. Анан Канададан мен эмнени байкадым? Ал жакта ошол орто катмар өтө күчкө ээ, эми эң коомдогу стабилдүүлүк өзү орто катмарга байланыштуу болот да. Эгер орто катмар жок болуп туруп, өтө байлар, анан өтө кембагалдар болсо, ажырым көбүрөөк болот дагы. Анан албетте түшүнбөстүк көп болот. Анан баягы колунда жокторго бара-бара суроо бере баштайт да. Эмне үчүн менин эмнем кем деп, жанагы Октябрь революциясы эмне үчүн чыкты? Ошол ажырымдын өтө көп болуп кеткенден да. Ал эми орто катмардын көбүрөөк болуп, стабилдүүлүккө мындай түздөн түз тиешеси бар болгону байланыштуу. Демек коомдо мындай ошол коомдо мындай социалдык чыңалуу азыраак болот да. Ал эми Канадада эмне үчүн өзгөчөлүгү бар эле менин байкашым боюнча. Кээ бир башка өнүккөн мамлекеттерде деле андай эмес. Улуу Британияда мисалы үчүн. Канадада ал жакта жанагы экономисттер кантип айтып коюшат? Кандай адамдын кирешеси канчалык көп болгон сайын анын эмеси, налогу, салык ошончолук көп болот да. Демек, ал эмне үчүн болот? Ушул өтө бай адамдар көбүрөөк салык төлөгөнгө байланыштуу мамлекетте билим берүү менен ден соолукка болгон жанагы кызматтардын баардыгы бекер болот. Бул демек канчалык сен ушунчалык эме кылган болсоң, байысаң, мамлекетке жардам бер деген түшүнүк да. Албетте, бунун үчүн менимче ушул орто катмардын адамдарын салыктан бир аз аларды кыйнай бербестен, кайрадан алар жазалай бербестен, аларга мүмкүнчүлүктү көбүрөөк түзүп берсек, ошондо аларга да стимул болот да. Себеби орто катмардын адамдары өзү бир чакан ишкана ачса, кеминде 10 адамды, 10 үй бүлөнү багып атат. Бирок аларды жазалап эле алардын салыгын көбөйтө берсек, демек алар койчу мен иштебей эле коеюнчу. Ушунча мен эме кылып ар жактан жазалай берет экен дейт дагы, аларда дагы мындай көңүл чөгүп айтылат да. Андай кылбашыбыз керек менимче. Түшүнүктүү. Анан эми биз коом жөнүндө кеп кылып атабыз. Сиз мындай айтканда бардык окуяга бир оптимисттик көз караш менен караганга аракет кыласыз. Мен журналист болгон үчүн баягы терс окуялар дагы кээ бир маалыматтарга ээ болгон үчүн пессимисттик көз карашым балким басымдуу болушу мүмкүн. Кыргызстандын келечегине сиздин үмүт менен, бир ишеним менен карашыңызга азыр кандай бир үмүттүн мындай айтканда уруктары бар? Аны бөлүшө аласызбы? Ооба. Эң чоң үмүтү мен муну балким кээ бир адамдар жазгандыр. Мен окуган жокмун, бирок мен эме былтыркы пандемия учурунда дагы ынанып кеттим да. Кыргыздар
о канчалык эзелтен бери сакталып келатабыз жок болуп кетпестен. Кандай чоң элдер жок болуп кетти. Байыркы замандардан бери. Ошого себеби эмне? Кайсы эмне үчүн ушу кыргыздар биз сактап калдык? Тоого качып кетип эле сактап калдык деп айтсак, ал туура эмес болуп калат. Эмне ошону ойлонуп атам да мен. Балким биздин мындай генибизде эме бардыр. Мага ушу үмүт берген ушу да, дагы нанып кеттим. Эми жанагы өкмөттө иштегендер балким мени мындай жаман көрүшпөс, бирок былтыркы пандемия учурунда менимче Кыргызстандын эли негизги фактор болду да, бирибиздин сакталып калышыбызга. Эл, жөнөкөй, карапайым эл. Бул тыйыныбызды топтоп, кайсы жардам беребиз деп, волонтерлор өздөрү чыгып, ушунча эл биримдүү болуп кетти. Сыртта жүргөн кыргыздын мыкты уулдары, кыздары дагы тыйындарын жөнөттү. Демек, эмнегедир ушул кыйын болгон заманда биригип кеткенбиз. Көмөк, жардам береткенбиз да. Демек, жана бирөөнү кайдыгер болуп туруп таштап койбойт экенбиз. Менимче, менин үмүтүм бар бир эл дагы өнүгөт деген менин үмүтүм ушул биздин эмебиз окшойт. Буга чейинки өзүбүздүн ички мындай күчүбүз, стержен бирибизге болгон мындай күйүмдүүлүгүбүз, анан мындай баары бир мен эле жыргап кетсем, демек башкалар жыргабаса, бул Африкада илгери Ubuntu деген түшүнүк болгон. Ubuntu эмне деген? Мүмкүн болсо убактым бар, ушуну айтып берейин Ubuntu'ну. Ubuntu деген болгон окуя экен. Булчу биздин кыргыздарда деле ушундай эле түшүнүк бар өзү деле. Ubuntu дегенде Батыш Европадан бир аял Илимпоз келген экен да Африкага. Ал Илимпоз мындай изилдөө жүргүзүп, балдар менен изилдөө жүргүзгөндөн кийин, анан акырында кетип атканда балдарга айтыптыр да, мен силерге ошол шириндиктерди берейин, корзинага салып коюп туруп. Шириндиктерди берем, только мындай дептир. Силер ушул балдардын, жаш балдардын баарын тизип коюп туруп, мен тиги дарактын жанында барып турам. Кимиңер биринчи, экинчи келсеңер, ошолорго ушул момпосу шириндиктерди бөлүп берем деп корзинага салып коюптур да. Ошондой деп барып туруп, жана дарактын жанына барып туруп, мындай колун шилтегенде баягы Африканын айылындагы балдардын бирөөсү дагы чуркабаптыр. Баары чогуу ылдам басып туруп, бирок кол жетелешип алып барыптыр да. Анан барганда келгенде баягы таң калыптыр Батыш Европаданчы. Эмнеге чуркаган жоксуңар? Биринчи кезең көбүрөөк алат элең да десе, жок дептир. Эгер мен көбүрөөк жесем, тетиги кичинеги балага азыраак болсо, анда мен эмне үчүн бактылуу болушум керек дейт экен да. Демек, биз дагы мурдатан баштап, мисалы үчүн боз үйгө мындай жолоочу болуп бирөө келе атса боз үйгө, сен аны сурабастан эле курсагын тойгозуп, анан маек курчу элең да. Ал учурда жанагы жылкысын канча сомго мен аренда кылам деген түшүнүк жок эле да. Ошол менимче кыргыздардын эмеси баары бир биздин каныбызда бар. Ошол эме кылып, биздин мен үмүт бергеним баары бир канчалык даражада мындай эс тутум бар да, эс тутум калган. Ошол менимче дагы эле бизди өнүктүрөт, сактап калат жана өнүктүрөт деп ойлойм. Айтматов эми кыйыны адамга кыйыны күн сайын адам болду деп атат. Бул логикага калсак, күн сайын ал окуучусуңбу, студентсиңби же ал этаптан өткөнсүңбү, баары бир өзүңдүн үстүңдөн иштеп турушуң керек да. Сиз эми Дүйшөн Шаматов бул бир гана окутуучуларды, мугалимдерди эмес, эми мындай бир коомдун агайысыз. Агай деген статустагы Рахмат. Кыргызда баары бир орто өзгөчө. Бир коомдун агайы катары сиз азыр мен акыркы эркин микрофон берсем, сиз эмне айтат элеңиз? Чоң рахмат. Абдан мындай суроолоруңузга рахмат. Ушул мындай өзүмдү да бир аз ойлонуп, мындай кээде мындай оорураак суроолорго көбүрөөк ойлонуп эме кылып аракет кылдым айтышка колдон келишинче. Бул анан мындай сиздин коомдун агайы дегенге бир аз өзүм дагы эме болуп турам, мындай тартынып турам, себеби коомдун агайы болуш азыркы учурда өтө татаал. Ал ага мисалы үчүн аны үчүн өтө адам, бул өтө чоң жоопкерчилик да. Чоң жоопкерчилик. Эми мен өзүмдүн колдон келишимче өз билгенимди аткарып келатам. Бирок азыр эми акырында эркин микрофондон пайдаланып айтып кетерим. Ошо Кыргызстанда деги эле дүйнө жүзүндө могу жаман оору, апат ошол эме кетсин. Азыр да коркунучтуу абал турат. Анан биздин бала, мен ойлоп атам да, өзүмдүн балдарымды көрүп атам. Ушулар кичинекей балдар дагы мен мектепте кантип окуган болсом, ошолорго да ошондой заман келсинчи, асман ачык, жанагы эме оору жок, маскасыз заманда жашасын. Ошону тилек кылып отурам. Анан келечекте ошол биздин коомубуз дагы өнүксүн, дагы ушул
азыркы учурда албетте саясаттагы ар тарапта бир аз кыйналуулар болуп турат. Келечекте ошо саясатчылар деле менимче ойлоп атам, жанагы кээ бир өнүккөн мамлекеттерде ушундай да. Өтө байыган адам өзү саясатка барбайт. Билимдүү адамды саясатка жөнөтүп коюп, өзү мындай өзүнүн жумушу менен аткарат да. Бара-бара ошо билимдүүлөр саясатка көбүрөөк аралашса, аларга дагы мындай мүмкүнчүлүк көбүрөөк берилсе, албетте мүмкүнчүлүк берди эле жанагы алма пош оозума түш дебестен, биз дагы өзүбүз дагы аракет кылсак да, өзүбүз дагы үнүбүздү чыгара турган жерде, айта турган жерде айтсак, мындай тартынып, кой бирөө жаман көрөт, аны айтсам бул жаман көрөт дебестен эле айтсак, анан менимче ушул азыр көп көрүп атам, жаштарды кээде мындай көбүрөөк сындап коебуз да, бизчи улуу муундагылар. Жаштар өзүнчө эгоисттер, өзүн гана ойлойт депчи. Бир жагынан туурадыр, бирок экинчи жагынан мен эмне үчүн жаштарга ыраазымын? Жаштарды мен дайым айтам, алар прагматиктер. Прагматик дегенде илгери бизде союздун идеологиясы бар эле да, партия эмнени айтса ошону кылат болчубуз. Азыр эми жаштарды тик пара алдай албайсың. Жаштар өзүнө керектүү нерсени чечим чыгарат дагы, керектүү жерге барат. Аларды мына жерде отургула, 3 саат ушул дүшөн агайды уккула деп ишиңе отургуза албайт. Жакпаса чыгып кетип калат. Ошол жагы жакшы. Анан жаштарга мен айтарым, мындай чечим чыгараарда ушу жаштар туура чечим чыгараарда адашпаса, анан өзүнүн билиминен эч аянбаса, өзүнүн билимине кетирген ар бир тыйын бул чыгым эмес, бул келечекке болгон чоң инвестиция. Анын пайдасы өзүнө тиет, бала чакасына тиет. Ошон үчүн мен жаштарга айтат элем, илим алгыла, билим алгыла, келечекте баары жакшы болот. Анан эң негизгиси албетте башка коомго салым кошууга аракет кыласыңар, бирок биринчи кезекте өзүңөр бактылуу болгула. Өзүңөр бактылуу турмуш сүргүлө, өмүр сүргүлө деп айтат элем. Рахмат агай сизге. Келип ушул 45 мүнөт биз менен эркин маек кылганыңызга, урматтуу биздин көрүүчүлөр жана угармандар, биз бүгүн баарын сүйлөшөбүз программасында Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шаматов агай менен маек курдук. Бул берүүнү жыйынтык деп айта турган тезис. Аэропортто гүл көтөрүп, коомдун бардыгы кубанып, дүйнөлүк олимпиадалардан ийгилик жараткан окуучуларды, билимдүүлөрдү тосо турган күндөр, маанилүү маселелерди акылмандардан кеп сурай тургандагы учурлар көбүрөөк болсун деп тилек кылабыз. Биздин мындай билимдүү жаштарыбыз бар, бирок алар көмүскөдө, сахна артында кала берет. Биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдө угушканга чейин саламатта туруңуз. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.